Тажик жарандары Ош-Исфана жолун жапты. Кыргызстанда жайгашкан Тажикстандын Варух анклавынан өтчү Аксай-Тамдык жолунун курулушунан нааразы болгон тажик жарандары Ош-Исфана жолун жака өрүк участкасынан жапканы белгилүү болду. Ал эми кыргыз жарандары Аксай айылындагы жолду жапканы кабарланууда. Бул маалыматты Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Шайдаров расмий эмес булактарга таянып билдирди. Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы да бул маалыматты тастыктады. Мамлекеттик чегара кызматы тараткан маалыматка ылайык буга чейин 13 март күнү күндүз Аксай-Тамдык жолунун курулушуна тажик тарап нааразычылык билдирип чыккан. Аксай айылынан 50 кыргызстандык, тажик тараптан 70 тургун келип, бири-бирине таш ыргытышкан. Чырды эки өлкөнүн чегарачылары келип токтотушкан. Мамлекеттик чегара кызматы бул окуя боюнча тажик тарап менен сүйлөшүү жүргөнүн айтып, тараптар элди тынчытууга киришишкени маалымдалды. Расмий эмес булактар чегарачылар чогулган элди таратуу максатында асманга ок атып жатканын да айтышууда. Аякта уруш чыгыптыр. Өткөзбөй атат экен. Өткөн машинелерин коюп катар турган. Бүт албай турабыз. Ne oldu aytın ne oldu? Bunu kadın burada taşlar atıyor dağıldak. Dağıldak mı atı da? Taşlar atıyor. Taşlar tüyelini atıyor değil. Kırgızlar ne oldu Kırgızlar? Kırgızlar işte geziyor. Taş diyor da cönle. Kegile Kırgızlar bardın aktatır Samakandek bardın kegile leylek atış başta altışı. Atış baştaldı. Atış. Atış var atat. Düşüp kegile bardın var. Samakandek aktatır bardın düşüp kegile. Canvak. Leylek bardın düşüp kegile. Atı atalım. Adamga tiydi mi? Adamga tiydi ekle. Adam attı. At şurada da. Direkt 5-6'ya